элчибиз Садыр Жапаров инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндө атайын жарлык кабыл алган. Ошол жарлыкты ишке ашыруу максатында адептүү дени сак уул кыздарын тиреги эгемен Кыргызстандын деген темадагы долбоор менен силерге келип отурабыз. Бул долбоорду Жогорку Кеңештин депутаты, силердин агаңар, жердешиңер Айбек Осмоновдун колдоосу жана демилгеси менен силерге алып келдик. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү деген жарлык указга кол койгон эле. Мына ошол указды ишке ашыруу максатында Айбек Осмоновдун колдоосу менен демилгеси менен биз адептүү дени сак уул кыздарын тиреги эгемен Кыргызстандын руханий билим берүүчүлүк долбоорду силердин мектепке келип тартуулоонун алдында турабыз. Долбоордун аты айтып тургандай эле, эгерде силер адептүү болсоңор, билимдүү болсоңор, дени сак муун болуп чоңойсоңор, анда биздин эртеңки Кыргызстаныбыздын тиреги таянычы болосуңар. Жок, эгер ден соолугуңар андай эмес, дени сак болбостон тамеки, наркотик, дагы бир башкалаган жаман адаттарга түшчү болсоңор, адебиңер жок болсо, билимиңер жок болсо, анда таяныч эмес, силер биздин Кыргызстандын шору, көз жашы болосуңар. Чоң таасир берди деп ойлойм. Буга чейин да ушундай тренингдер өтүлүп кетти мектептерде. Бирок ошонун ичинен эң таасирдүүсү ушу сиздин сабагыңыз болду. Эмнеге дегенде бул биринчиден окуучунун көптөгөн тренингдер мисалы үчүн билимдүү жаштар болгола десе, сиз таасирдүү жеринен алып, мисалы үчүн биринчи адебине көңүл буруп келдиңиз. Ошон үчүн көбүнө эле таасир берди деп ойлойм. Анан ошо бардык балдардын ошо көп чоң жакка, чоң нерсеге карап өзгөрүшүнө тилектешимиз. Кээде чоң рахмат ага, ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле ошо Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмоновго дагы чоң ыраазычылык билдирем.